достор, атактуу генералдын баласынын жанында турам. Көпчүлүк жылкы сүйүүчүлөр баары билсе керек, Молдо Муса Кангантиевдин атактуу Даңазалуу генерал деген аргымагы бар. Мына ушул аргымактын баласы экен. Молдо Муса Кангантиевди дагы учуру келгенде эскерип өтпөсөк болбойт. Азыр портерге ат жүктөлүп баратса, гаи тоспойт. Ошол мыйзамды Молдо Муса Кангантиев киргизген. Кыргыздын көкбөрүсүнө өтө чоң салым кошкон, бүлө командаларын түптөгөн, мындай аламан улактарга өтө салымын кошкон кыргыздын жараны. Бул жерде аттын кыргыз үчүн баалуулугу, бийиктигини көрсөтө алган киши. Ошол эле учурда биз дагы айтайлы, мисалы Кыргызда канчалаган генерал өткөн болсо керек ушуга чейин. Бирок биз Молдо Муса Кангантиевди тааныдык. Эмнеге тааныдык? Ушул аттынын аркасынан тааныдык. Ат таанытат да кыргызды, адамды. Азыр самолетуң болсо дагы бирөөгө кызыгың жок. Илгери да ошондой болгон. Себеби бул жылкы баласы биздин кыргыз элибиздин канынын жанына сиңип кеткен. Ассаламу алейкум достор, улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрү көрмандары. Достор, Нокен жергесиндебиз. Бул жерде бүгүн өзгөчө чыгарылыш болгон турат. Анткени Кыргызстандын эң мыкты аргымактарынын бири атактуу генерал, жанакы бүргөндүдө турган кушу палубан чапкан генералдын түздөн түз баласы сатууга чыгып атат. Мына ушул атты мен сиздерге тартып тааныштырып берейин деп келип калдым. Бул генерал Атбай кыргыз журтуна, ал эле эмес бүткүл Орто Азияга таанымал атактуу аргымактарыбыздын бири. Биздин кыргыздын сыймыктуу аргымактары десек де болот. Мына ушул аттын баласы назарыңыздарда турат, аябагандай. Өзү да атасына окшош экен, мүчө башы. Окшоткондор комментарийге жазып койсоңор дагы болот. Видеону толук көрүп турсаңыздар достор, мен сиздерге толуктап ушул аттын маалыматыны алып беремин. Ата ээси далили менен туулган күнүнө чейин энесинин дагы видеолору бар. Кушу палубан өзү далилдеп да берет, генералдын баласы экенин деп атат. Анда атты байкап туруңуздар достор. Мен да аябай келип кызыгып, ар жагына бер жагына өтүп, жарым сааттай бул ат тууралуу сүйлөшүп отурдум. Мынакей достор, мен дагы жылкы сүйүүчүсү, кыргыздын мыкты аргымактарынын көрманы катары бул аттын атасы тууралуу дагы өзүм көргөндү айтып өтөйүн. Бунун атасын биринчи көргөнүмдө Жыргал Саматов Хаммер өзгөндө 2 күндүк улак берген көлдө, Кампроватта. Ошол жерде биринчи күнкү улагында ушунун атасы менен кушака бир кара топозбу, торпокпу, ошол улакты өңөрүп келип таштап, анан улак башталган. Ошол жерде барганын көргөнмүн бул аттын. Өтө катуу барган ошол күнү. Ошондо тааныгам да мен. Андан кийин эртеси күнү Камчыбек Ташиев сайган кубок менен Honda сервис жипти Жаныш ака ушунун атасы менен таштап алган болуш керек. Мынакей достор, эмесе мен бул конган маалыматыны ата ээсинен сизге толуктап алып берейин. Ассаламу алейкум ака, дагы бир жолу. Алейкум салам. Бул атыңыздын маалыматыны толуктап четинен шашпай тааныштырып бериң эми. Бул ат азыр жазга 2 асы болду. Туугандар. Улакка үйрөтүп койдум десем деле болот. Улакка жакшы, күлүктүгү жакшы, чуркашы, кириши, буту колу таза, жеп ичкени таза, ден соолуктары. Айып жери жок, Кудайга шүгүр. Анан бул эң кызыктырган жери жанагы ошол Даңазалуу аттын баласы экен да, генералдын. Ошол далили менен анык. Анын далили менен бар бизде. Видеосунан бери бар. Буну Раматалык Молдо Муса акебиз Алтынбек Сулайманов депутатка экөөбүзгө подарка берген. Бир жаш кезинде, кулун кезинде. Мен өзүмдүн коросунан келип, Сөкенин коросунан келип алып кеткем. Жалгыз КамАЗга жүктөп. Ал жакта жүрүп чоңоюп кийин Алтын акебиз, мен Алтын ака менен иштешчи элем. Сулайманов менен коросунда, көн заводунда. Ал акем мага подарка берди. Сен ушакең атын, сен өзүң ат кылып ал. Балдарың ат кылып бересин деп бизге подарка кылып койду Алтын ака. Ошонун эсебинен бул мага өтүп калган. Ошондон бери сиздин колуңузда? Ошондон бери менин колумда. Тарбияны алды. Тарбияны ушу кулундан бери, кезинен бери мен өзүм тарбиялап келейтем азыр. Жакшы экен. Жакшы.
Характерлери жоқ. Бирок өзү дагы атасына аябай окшош экен, мүчөлөр, Окшош, чындыгы окшош экен. Аялдары да жүдө окшош. Айгырга кое элекмин. Бүйүргө. Ден соолугу, буту колу, кароого жакшыбы? Ардыгына жооп. Улактары демек уже үйлөнүп бүтүп эле калды. Бүтүп эле калды Кудай кааласа. Азыр эми 5 жаш эми чоң жыйындарга салбасам дагы, майда жыйындарга салып тебелеп жүрөм. Атасындай эле кайрат күчтүү, баягындай. Атасын мен чапканмын. Атасын 1-2 жолу чаап, чоң сорундарга таштаган убагында. Дал ошо өзү да атасын. Ударлары ошондой. Үстүчү? Үстү дагы ошондой. Атасынан эми бир аз гана кичине болушураак болушу мүмкүн. Эми азыр убагында келе элек да булар. Данчак. Данчактар 2 асыйдан кийин өсөт. Негизи. Булар эми азыр 2 асыйга толду эми. Малына келгенде демек атасындай болот. Болот экен, Кудай кааласа. Бирок өзү да жакшы экен, чындыгында. Мен жакындан тартып өтөйүн, анан дагы маалыматын улайлы. Иним бери кайрсаң атты, конганы. Кличкасын конга деп коюшат экен, касиетиңден. Пешинесин мен да сылап коеюн. Мен да жылкы сүйүүсүмүн, конга. Сенде аттарды минейин мен дагы. Мынакей достор, жакындан тартып өтөйүн дагы, анан дагы маалыматын. Чындап терски экен, Мынакей туяктары, төш көкүрөгү, мынакей арткы туяктары, каршыттары, бели. Нар жагы жогорураак бастырсаң артынан дагы тартып коеюн. Болду эми, оңго солго кайрып бастыра берсең болот, атын көрсөтүп. Маалыматын улай берейин, ака. Полон ака, бунун баасыны канча деп атасың? Мунун баасын 10 000 деп атамын. Бир аз маз түшүп бересиз. Түшүп беребиз. Жакшы кардал болсо, бир чабандас, жакшы чабандас болсо. Жакшы жерге барса, эсин тапса эле. Эсин таап, үстү келишсе, кылоосун келтирип, таптап, мындан ары дагы ардактап, баптап ала турган кишинин колуна барсын, Бул ат эми бул оматы бар аттар да булар. Каласа жакшы. Жакшы экен. Мынакей достор, уктуңуздар маалыматыны. Эгер ат жакса байланышыңыздар, келип минип көрүңүздөр. Чындыгында мыкты аттардын бири экен. Боюн канча деп аттык жана? 1.60. 1.60. Былтыртан бери өстү, чене элексиз. Демек 1.60'ын үстү болуп калса. Bir alt turali büyük eкен. Çekiregen de canı var ha. İki köstün çekirgeni. Köstü